Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басары Нурлан Мусаев Шенси провинциясынын парткомунун туруктуу комитетинин мүчөсү, Шенси провинциясынын тартиптик текшерүү комиссиясынын катчысы, Шенси провинциясынын партиялык көзөмөл комитетинин башчысы Ван Синин башында турган Кытай эл республикасынын делегациясы менен жолугуш өткөрдү. Кыргыз Республикасынын Жогорку соту тарабынан ошондой эле жолугушуун ишине Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясы, Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин тартип комиссиясынын төрагасынын орун басары Гүмүшбек Жомартов жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппарат жетекчисинин орун басары Эркин Исхаков катышты. Кытай тараптан Шенси провинциясынын тартип текшерүү комиссиясынын катчысынын орун басары, Шенси провинциясынын партиялык көзөмөл комитетинин башчысынын орун басары Ма Силян, Шенси көмүр химиялык өнөр жай корпорациясынын тартиптик текшерүү комитетинин текшерүү жана көзөмөлдөө тобунун башчысы Ян Хенгуат, Шенси провинциясынын тартиптик текшерүү жана көзөмөлдөө комитетинин алдындагы мыйзам чыгаруу саясаты боюнча изилдөө бюросунун директору Фань Бин, Шенси провинциясынын чет өлкөлөр менен элдик достук коомунун Евразия бөлүмүнүн башчысы Лян Фен, тартип текшерүү комиссиясынын жана Шенси провинциясынын көзөмөлдөө комитетинин партиялык жана саясий стилди көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары Юань Бо жана Шенси шаарынын чет өлкөлөр менен элдик достук коомунун Евразия бөлүмүнүн кызматкери Юань Вентин катышты. Жолугушуунун максаты өз ара аракеттенүүнү бекемдөө жана коррупция менен күрөшүү боюнча эл аралык кызматташтыктарды кеңейтүү болду. Атап айтканда, Кытай тарап улуттук ченемдик укуктук актыларга жана аларды коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүүдө колдонуу практикасына кызыгуусун билдирди. Жолугушуунун соңунда катышуучулар актуалдуу укуктук маселелер боюнча эки тарапты өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүүгө жана укуктарды коргоо жаатындагы кызматташтыкты тереңдетүүгө даяр экендиктерин тастыкташты.